Биз берүүбүздү улантабыз. Биз Керим агайды бардыгыбыз куттуктайбыз бүгүнкү туулган күнү менен. 57 жашка чыккан экен, кут болсун. 100дөн ашыңыз ар дайым ушундай кыргыздын сон чармаларын кыргыз элге арнап жүрө берсин. Жана да бизге келген кийинки коноктор менен тааныштырабыз. Ооба, жакында органикалык жарманка өтөт экен. Ошол тууралуу бизге кененирээк айтып берүү үчүн биз конокторубузду чакырганбыз. Бүгүн BioKG органикалык кыймыл федерациясынын директору Искендер Айдаралиев агабыз. Жана ошондой эле Жаңы Жер органикалык аймагынын фермери Гафуров Мубарак. Жана дагы BioKG органикалык кыймыл федерациясынын аймактарды уюштуруу долбоорунун координатору Боронбаев Майрамбек агайларыбыз конокто. Кутмандуу таңыңыздар менен. Хош келипсиздер. Рахмат. Ушу козу грилден негизи жасылча жеш керек болчу да. Бардыгын билгендей алып келиптирсиздер. Келиңиздер жакында. Ушул жарманке качан, каякта өтөт? Жарманке Бишкек шаарында өтөт. Быйыл мына 5-чи жолу өткөрүп атабыз. 5 жылдык кичекей юбилей деп айтсак болот. Бишкек шаарында агрардык университеттин базасында өткөрүп жатабыз да. Анткени себеби билим менен практикалык иш айкалыш керек. Ошон үчүн өзүбүздүн жаш кадрларды ушул органикалык айыл чарбасына көндүрүп, кандай бул органикалык айыл чарбасы деп ошол университеттин базасында 2-чи жыл өткөрүп атабыз. Бул 14, 15, 16 октябрда болот. 13 октябрда болсо чоң съезд өткөрөбүз. Бул жерге Кыргызстан боюнча органикалык фермерлер, кайры иштетүүчү ишканалар баары келип катышып, өздөрүнүн баягы иш тажрыйбасы менен ошондой эле бүгүнкү күндө ушул органикалык айыл чарбасын мындан ары өнүктүрүү боюнча кандай талаптар, кандай кыйынчылыктар болуп атат, мына ушул багытта чоң иш болот. Ал жерге дагы мамлекет кызматкерлери катышкан жатат. Съезде ой пикир алмашуу болсо керек, баягы Кыргызстан боюнча. Чет мамлекеттен да келип, ушул баягы органикалык айыл чарбасы жакшы жүрүп аткан мамлекеттен келип өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, биздин баягы дыйкандар менен ой бөлүшөт да. Кеңештерди айтылат. Мубарак ага. Сизге мындай суроо болуп атат да. Кыргызстан Советтер Союзу учурунда ушундай талаа жумуштары менен эле жалпы СССРди бакчы дейт да. Ал эми бүгүнкү күндө Кыргызстан деле ушундай өзүнүн айыл чарбасын көтөрүп, ушундай жерди иштетсе деле аябай бай жашамак дейт. Ушул ойго сиз кошуласызбы? Фермер катары айтыңызчы. Албетте кошулам да ушуга. Ар бир фермер иштесе өзүнөн зайсын дейт да ошо. Жакшы иштесе жакшы түшүм болот, мынандай жакшы продукция. Анан таза болот. BioKG менен иштеш жакшы да. 2015-жылдан бери иштеп келип атабыз. Мына ушу био органик продукциябыз ушул. Жакшы. Майрамбек агай, келиңиз жарманкеде биз эмнелерди күтсөк болот? Баягы агай айтып кетти. Студенттер да катышат окшойт сөз түрдө, баягы окуу менен практика деп дагы айтып калдыңыздар. Бул жерде бизде ушу 2013-жылдан баштап ар бир баягы суусу, тоосу таза жерлерден баштап органикалык аймактарды уюштуруп баштаганбыз. Бүгүнкү күндө 10 органикалык аймагыбыз бар, бул 22 айылды камтыйт. Ошол аймактардан биздин баба дыйкандарыбыз тарабынан өстүрүлгөн эч кандай химикатсыз, кошулмасыз жана даарыланбаган таза продукциялар келмекчи. Ал жерде баягы жашылча жемиштер абдан эле таза баягы сапаттуу түрүндө, даамдуу түрүндө коюлат. Ошондуктан эгерде таза, сапаттуу аш болумдуу тамак алам деген, ушуну тамактанып элем деген биздин шаардык баардык тургундарды, меймандарыбызды ушу көргөзмө жарманкага чакырабыз. Бул жерден өзүңүздөр сүйгөн продукция менен канааттанасыздар деп ойлойбуз. Баасы базардан төмөн болобу? Баазы эми дыйкан базардан төмөн болбойт, базар баасы менен бирдей болот. Бирок бул жерде баягы биздин алармандар, керектөөчүлөр туура түшүнүш керек. Анткени бул продукция ден соолукка жагымдуу таза продукция. Таза продукциянын баасы да таза болот. Мындай ой келип атат да. Ушундай бир чоң түйүн ачып койсоңуздар, элдин баары жыл бою мындай бир көргөзмөлөрдө эле эмес, жыл бою барып ушундай эң башкысы экологиялык жактан таза тамак аштарды алгысы келгендер көп. Ошолор алып турса деген ой эле. Биздин максатыбыз бар. Бул эң биринчи ушул дыйкандарды окутуп, органикалык айыл чарбасын уюштуруу болчу да. Биз ошол максатыбызга Кудай буйрса жеттик. Мына 10 органикалык аймакта дыйкандар иштешип атат. Ушул органикалык аймактардын азыр бүгүнкү күндө санын көбөйтүш керек болуп атат. Кыргызстандын баардык областтарында органикалык аймактарды ачып дыйкандарды окутуш керек.
бул органикалык чарба деген өзүнчө татаал чарба да. Ошон үчүн баягы 70 жыл биз көнүп алдык да, дары-дармекти сейип, баягы эч кандай мындай кол жумуштарын жумшабай эле ошол дары-дармектин эсебинен көп нерсени алып атканбыз, түшүмдүүлүк да жогорулап аткан. Бүгүнкү күндө жердин кунары да кетип, азыр мына органикалык ушул айыл чарбасын киргизиш мезгилдин талабы болуп калды. Азыр эми ошол органикалык чарбаны өнүктүрүп алгандан кийин биз ошо Кыргызстандын Бишкекте бир ушу баягы түйүн сатыла турган түйүн ачсак деп атабыз. Андан тышкары азыр мына эртең съездге чакырып атабыз. Ушул чоң гипер супермаркеттер бар. Ошолор менен дагы контракт түзүп, биздин дыйкандар менен тааныштырып, биринчи ошол точкаларда башташ керек болуп атат. Андан кийинки баягы сет деп коебуз, ошол областын центрлеринде ачсак. Бул келечектин нерсеси. Бүгүнкү биздин максатыбыз баягы өзүбүздүн жарандарды, Кыргызстандын жарандарын ушул органикалык таза тамак менен камсыз кылуу. Башка областтарда өткөзүлөбү? Жакшы экен. Жарманкелер башка областтарда өткөзүлөбү? Биз азыр ушул Кыргызстанда Бишкекте өткөрүп атабыз. Бирок башка областтарда түшүм майрамы деп коет. Ошо органикалык баягы аймактарда күзүндө түшүм майрамын өткөрүп, ошол жерде баягы чоң мындай көңүлдүү майрамдар өтүп жатышат. Дыйкандар өздөрүнүн өндүргөн продукциясын тартып алат. Бул баягы элдин арасында ушундай органикалык айыл чарба керектүү нерсе деп туруп биз баягы пропагандалап жатабыз да бүгүнкү күндө. Азаматсыздар, ушунуздардан жазбаңыздар, себеби дегенде Майрамбек агабыз айткандай, таза продуктуну элдин баары алгысы келет. Анан кийин мисалы үчүн эгер мен өзүмдү айтайын, баасы базар баасынан кымбатыраак болсо деле таза продуктуну алмакмын да. Таза, Ооба. Жакшы. Дүйнөлүк практикада бир 30-40%ке чейин баасы жогору болуш керек да. Бирок биздин бүгүнкү дыйкандар ошо базардын баасы менен сатып атат. Биз баягы баанын артынан, акчанын артынан тоголонбой, баягы өзүбүздүн эл журтка жардам берелик деп атабыз да, ден соолугуна оңой. Салым кошуу, азаматсыздар. Сизде инсандар көп болсо аябай сонун болот. Мен бир суроо бергим келип атат Мубарак ага. Сизге фермер катары баягы бул жылы биз огородду айдадык дейли. Анан кийин помидор эмнегедир аябай жаман болду да бул жылычы, баягы эттүү эмес, анан ширеси аз болду, суулуу болбой калды да, аябай катуу болду. Эмнеден улам деп ойлойсузчу, баягы жерди алмаштырыш керекпи дегендей. Сизге ошодо кеңеш катары айтып кетсеңиз. Быйылкы жылы Мен себеби дегенде өзүм огородду карайм да дебейин де. Фермер болоюн деген ой бар. Жакшы көрөм. бирок быйылкы жылы бир жамгыр көп болгондон ошо бир аз түшүм жакшы болбой калды. Ошо мен да билгеним ошол да. Жамгырдан көрүп атабыз да. Жамгыр болду, жаз мезгили. Ошо гүл ачкан маалда жамгыр болуп калды, жакшы гүл ачылбай калды, ошодон эме болбой калды. Бул жерде кошумчалап койсом болобу? Мына жалбырактарды деле көрүп атпайсыңар мына. Ооруп ушул баягы жаан-чачын, жаратылыш шарты. Анан бул органикалык, биологиялык ушул баягы защита растений деп коет. Ушундай препараттар бүгүнкү күндө баягы азыраак болуп атат да. Биздин окумуштуулардын дагы баягы немелери бар, продукциялары бар. Биз ошону жер-жерге жеткириш керек болуп атат да. Мына момундай оорудан мондай биологиялык препараттар бар. Ушуну пайдаланып, мондай ооруларды баягы айыктырсаңар болот деген ушундай немебиз бар. Бирок ошону биз мындай тезирээк элдин арасында окутуп жеткириш керек болуп атат да. Буда мүмкүнчүлүктөр көп. Ошол оорулардын баарын алдын алып, анан эч кандай баягы таза продукция өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Жакшы, анан кийин былтыр ушундай алма өрүктөрдү аябай бир оор каттады да. Эмне оор экенин да далилдей албай атышат деген сөздөр болду да. Ошондой ооруларды кантип айыктырсак болот? Ким караш керек аларды? Эми биз баягы өткөн жылы окуулар өткөртүлдүк. Жер койгоно негизги фермерлердин көтөрүп жатканы ушул оору. Бул биздин бүгүнкү күндө Илимдер академиясы менен иштешебиз. Ал жердеги адистердин тактоосу боюнча баягы бактерияны ожог деп жатат. Багажок деген ат менен кеңири белгилүү болуп калды. Эми Кыргызстанга бул 2008-2009 бери баштап келген. Алгач кемине башталса бүгүнкү күндө көлгө, таласка баарын өтүп кетти. Негизги буга дуушар болуп жаткан алмурут. Коркунучтуусу ушу жакынкы арада алмурттан толук айрылып калабыз деген да баягы коркунуч бар. Бир да баягы дарыга алдырбай атат, себеби ал калың тамырдын алдына кирип кеткен күйүк болуп атат. Мунун алдын алуунун бир гана жолу биздин Илимдер академиясынын кызматкерлеринин айтуусунда бул жанагы антибиотиктер менен ар бир 10 күн сайын алмаштырып чачуу гана. Ошол менен гана алдын ала токтото алабыз. Экинчиси бул баягы
анын убагы менен баягы курттап ооруп калган жерин тезирээк кезип өрттөп жок кылуу. Ошондо гана бул бактерия жукпайт. Андан башка бүгүнкү күндө колдон келе турган чара болуп жатат. Кыргызстанда муну айыктыра турган дары жок азырынча. Бирок чыгпалар, Буюрса жакшы нерсеге ниет кылып туралы. Демек, бул агро көргөзмөсү жарманкеси качан болот? качан болот, сааты, дареги, 3 убактын күн болот баардыгын дедиңиз. айтып койсоңуздар. 14-ында 14, 15, 16 ошол аграрный университеттин территориясында саат 9-да регистрация уюштуруу иштери 10-дан башталып, ошол кечке чейин саат 5-ке чейин 3 күн катары менен жарманке. Андан тышкары дагы бул көрсөтүү анан кийин сатылат да, ушул дыйкандардын продукциялары. Даректи да айтып койсоңуздар, агро университетин таппай алгандар үчүн. Бул Бишкек шаарындагы Медеров 68 дарегинде жайгашкан Кыргыз улуттук агрардык университетинин алдында өткөрүлөт, скверде. Ачык баягы талаада өткөргөн жатабыз, баягы шатчолор болот. Анан дагы бул көргөзгө жарманка менен катар ал жерде ар кандай шоулар, концерттер, баягы кызыктыруучу мероприятие болот. Ошондуктан шаардын баардык тургундарын, сиздерди 5-каналдын коллективин ушу биздин көргөзмө жарманкага келип, баягы даамыбыз тийип, көңүл ачып кетиризер деген тилек. Рахмат Барганга аракет кылабыз. Ар дайым ушундай кылган ишиңиздерден баар табыңыздар, жакшы демилгени көтөрүп атасыздар. Бул менен токтоңуздар. Бул нерсе бүгүнкү күндө заман талабы, аябай курч жана өтө биздин жарандарга керек. Ден соолугуна салым кошуп жүрөрүңүздөр, мекендештерибиз. Чоң рахмат, келип туруңуздар. Рахмат. Рахмат.